Саламатсыңарбы, кымбаттуу менин окуучуларым. Биология предмети боюнча сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе сабакка даяр болсоңор, дептериңерди ачып, алгач сабактын темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы туяктуу сүт эмүүчүлөр. Сабактын жүрүшүндө силер туяктуу сүт эмүүчүлөр жөнүндө жалпы түшүнүк аласыңар, алардын классификациясын жана түркүмдөрүн билесиңер, туяктуу сүт эмүүчүлөрдүн өзгөчөлүгү жөнүндөгү билимдерге ээ болосуңар. Биз мындан мурунку сабактарда сүт эмүүчүлөрдүн сырткы түзүлүшүн бакма иттин мисалында караганбыз. Иттин денеси башы, тулку бою, алдыңкы жана арткы буттары жана куйругунан турат. Анын буттарында манжалары жана анын учунда тырмактары жайгашкан. Ал эми туяктуу сүт эмүүчүлөрдө болсо манжалары өзгөрүлүп, сыртынан жазы, мүйүз сымал туяк менен капталган. Туяктары манжалары жерге тийгенде зыян болуудан сактап турат. Түркүмдүн аты да мына ушуга байланыштуу туяктуулар деп аталат. Эми биз туяктуу сүт эмүүчүлөрдүн классификациясына токтололу. Туяктуу сүт эмүүчүлөр сыңар туяктуулар жана ача туяктуулар болуп экиге бөлүнөт. Өз кезегинде ача туяктуулар кепшөөчүлөр, кепшебөөчүлөр, чор аяктар болуп 3 түркүмчөгө бөлүнөт. Алгач ача туяктуулар менен таанышып алалы. Ача туяктуу жаныбарларга буттарында жуп, 2 же 4 манжасы бар чөп жечүү ири жана орто өлчөмдөгү сүт эмүүчү жаныбарлар кирет. Ар бир манжа кепич сыяктуу калың мүйүз туяк менен капталган. 3 жана 4 манжасы жакшы өрчүп, ача туякка айланган. Бул түркүмгө үй жаныбарларынан уйлар, койлор, эчкилер, жапай жаныбарлардан бугу, жираф, бегемот, чочколор жана төөлөр жана ламалар кирет. Биз ача туяктуулардын кепшөөчүлөр түркүмчөсүнүн өзгөчөлүгү менен таанышып алалы. Алардын карыны татаал түзүлүштө болуп, 4 бөлүктөн турат. Чоң карын, чөйчөк карын, тогуз кат, жумур. Оттоп жүргөн уй чөптү тили, кашка тиштери жана ага окшогон астыңкы жаактын кылкыйма тиштери менен үзөт. Үстүңкү жаагында кашка жана кылкыйма тиштери болбойт. Жутулган тамагы кызыл өңгөчү аркылуу көп камералуу карындын чоң карын бөлүмүнө түшөт. Тамак чоң карындан кийин чөйчөк карынга өтөт. Мындан кулгунуп, кызыл өңгөч аркылуу кайрадан ооз көңдөйүнө барат. Жуушап жаткан уйду байкоо менен анын дайым эле кепшеп жатканын баарыбыз көрүп эле жүрөбүз. Кепшөөчүлөрдүн азуу тиштеринин үстүңкү беттери жазы жалпак болот. Уй булар менен кулгуп чыккан кесек тамакты майдалап, суюк ботко абалына чейин жеткирет. Мындан кийин аны кайрадан жутат. Бул жолу тамак чоң карын менен чөйчөк карынга түшпөй, 3 бөлүм болгон тогуз катка түшөт. Бул бөлүктүн боорлору китептин кап барактарына окшогон эң көп бүгүчтөрү болот. Ошондуктан тогуз кат деп аталат. Мында клетчаткалардын ээрүүсү аяктайт да, тамак массалары карындын акыркы бөлүмү болгон жумурга түшөт. Бул бөлүмдө карын зилдеринин таасири астында белоктор эрийт. Эми ойлонуп көрөлүчү, эмне үчүн азык ушунчалык татаал жолду басып өтөт? Анын себеби төмөндөгүчө. Кепшөөчүлөр азыктанган чөптөр, бадалдар, дарактардын жалбырактары негизинен кыйындык менен ээрүүчү клетчаткадан турат. Кепшөөчүлөрдө мындай азыкты өзгөчө бактериялар жана инфузориялар эритет да, клетчатканы сиңирүүчү абалга жеткиришет. Тамакты мындай иштетүү түзүлүшү татаал болгон дал ушул кепшөөчүлөрдүн карынында жүрөт. Кийинки түркүмчөбүз кепшебеген ача туяктуулар. Аларга бегемоттор жана чочкосумал сүт эмүүчүлөр кирет. Чочколор тамакты ылгабай жечүү айбанаттар. Алар тамырлар, түймөктөрдү казат, жаңгак, өсүмдүктөрдүн уруктарын, түшүп калган мөмөлөрдү, кээ бир учурларда омурткасыз жаныбарларды жейт. Мындай ширелүү, концентрацияланган азыктарда дээрлик клетчаткалар болбойт. Ошондуктан чочколордун карыны татаал болбой, бир гана камерадан турат. Азыгы кулгунуп оозуна келбейт жана экинчи жолу кепшелбейт. Чочколордун жана бегемоттун буттарында 4 манжалары бар. Алардын ичинен ортоңку 2 манжалары жакшы өрчүгөн. Эми 3 түркүмчөбүз чортамандар. Чортамандарга төөлөр жана ламалар кирет. Төөлөр Африкада, Борбордук Азияда жана Түштүк Америкада таралган. Төөлөрдүн бир өркөчтүү жана 2 өркөчтүү түрлөрү кездешет. Төөлөр катаал климаттык шартка, кургакчылыкка көнүккөн жаныбарлар.
Төөнүн үстүңкү жаагында 2 катар азуу тиши бар. Карыны катуу катмарлардан турат. Ошондуктан төөлөр катуу, кургак, тикендүү өсүмдүктөрдү жеп, туздуу сууну да иче берет. Туяктары анча чоң эмес, таманы жазы жана жумшак. Өркөчүндө 150 килограммга чейин май жыйналат. Ал эми май болсо, биология курсунан бизге белгилүү эндогендик суунун булагы. Башкача айтканда, 1 грамм май ажыраганда 1,1 грамм суу бөлүнүп чыгат. Ошондуктан төөлөр чөлдүү, ысык, кургак жерлерде да суусабай көпкө чейин жүрө беришет. Биз жогоруда ача туяктуулар түркүмүнүн өкүлдөрү менен таанышып өттүк. Эми туяктуу сүт эмүүчүлөрдүн дагы бир чоң бөлүмү болгон сыңар туяктууларга токтололу. Булар бутунда 1 же 3 манжасы бар, кээде алдыңкы бутунда 4кө чейин манжасы болгон сүт эмүүчүлөр. Денесинин ооругун көтөргөн 3-чү манжасы жылкыларда абдан жакшы өрчүгөн. Сыңар туяктууларга жылкылар, эшектер, кулан, зебра, керик жана башка жаныбарлар кирет. Жылкынын күчтүү буттары кургакта тез жүрүүгө ылайыкташкан. Анын буттарында 1ден 3-чү гана манжасы бар. Калган манжалары өөрчүгөн эмес. Жылкылардын кашка тиштери жана азуу тиштери чоң болот. Жылкылар чөптү көп жейт жана тамагы көпкө чейин сиңирилет. Жылкылардын карыны жөнөкөй, бир камералуу. Бирок сокур ичегиси абдан жакшы өрчүгөн. Андагы бактериялар тамагын эритүүгө жардам берет. Тоют кошумча иштелип чыгуу үчүн көлөмдүү мөөндө көпкө сакталат. Жылкынын боорунда өтү жок. Байыркы замандан бери адамдар жылкыларды колго багып үйрөтүп келишкен жана унаа катарында пайдаланышат. Биз силер менен бүгүн туяктуу сүт эмүүчүлөрдүн жалпы өзгөчөлүгү боюнча тааныштык. Кийинки сабактарда алардын мааниси менен таанышабыз. Эгерде бүгүнкү сабагыбыз түшүнүктүү болгон болсо, төмөндөгү суроого кайрылып көрөлүчү. Карыны татаал түзүлүштө болгон жаныбар кайсы? А. Кой, Б. Керик, В. Төө, Г. Жылкы. Өтүлгөн материалдарды пайдаланып, туура жоопту белгилейсиңер деген ойдомун. Абдан жакшы. Туура жообу А варианты кой. Кой кепшөөчү, башкача айтканда карыны татаал түзүлүштөгү жаныбар экен. Анда эмесе үйгө тапшырма. Силер каалаган туяктуу сүт эмүүчүлөрдү мисалга алып, синквейн түзгүлө. Жана ошондой эле сыңар туяктуулар жана ача туяктуу жаныбарлар боюнча төмөндөгү Вендин диаграммасын толтургула. Сабагыбыз түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.